Өлкөбүздүн 7 дуанынан келген Балажан Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуусулдук борборунда окутуунун жаңы технологияларын үйрөнүү үчүн мектептен тышкары кошумча билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин курсу деген аталышта атайын семинар өтүүдө. Синасты, мне не с кем поделиться своими мыслями. Мектептен тышкаркы жетекчилерге биринчи жолу ушу немеде институтта уюштурулуп атат. Көп жаңылыктарды билдик. Ушу жанагы жаңылык учебно-воспитательный процесс образования внешкольных организаций. Мектептен тышкаркы билим берүү мекемелердин жетекчилерине керектүү компетентность, креативность, принципиальность, ушу жетекчинин келечектеги балдарды азыркы заманга технология өсүп аткан үчүн ушулардын психологиясына жараша, өсүп атканына жараша кандай подход кылышка бизди көп нерсеге үйрөттү. Ушу Балажандан өзгөчө бизге керектүү нерселерди берип атат. Сразу бизге семинар өткөрүп, кайрылы өзүбүздөн тест алып атышат. Бүгүнкү күндөгү ушу биздин демократиялык шартта жашап аткан учурда жекеле бул борбордогу балдар эмес, салыштырмалуу ушу периферия деп коебуз, алыскы айылдагы балдар өздөрүн кандай алып жүрүш керек жана мындан аркы жашоосунда кандай түрткү ала алат деген маселелерди да биз чечип алып атабыз. Анан эң негизинен бүгүнкү болуп аткан ушу биз үчүн курс повышения деп атабыз. Биринчи рейд өтүп атат. Себеп дегенде мен жетекчи катары 20 жылдан бери биринчи жолу келип катышып атам да. Келечек жаштардын колунда экендиги талашсыз. Ар бир муун кези келип жаштар менен орун алмашат. Жаңы механизм, жаңы технология менен билим берүү жана ошондой эле окуучуларды жаңы ыкма менен окутуу үчүн мектептен тышкары билим берүү мекемелеринин директорлорунун квалификациясын жогорулатуу максатында өтүп жаткан семинар тууралуу Балажан борборунун директору Дарья Мусина төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Бүгүнкү өтүп аткан курс билимди жогорулатуу институтунун план графигине ылайыктап өтүп атат. Бул курс республика боюнча балдар билим берүү борборлордун директорлору үчүн өтүп атат. Республика боюнча 7 областтын директорлору келди, ошондой эле райондон жаңы иштеп келаткан директорлор келди. Бул курс бул биздин өзүбүздүн 25-26 жылдан берки келаткан убакытта биринчи жолу именно ушу мектептен тышкары уюмдардын педагогдор үчүн, ошо администрациялар үчүн уюштурулган курс болуп атат. Бул курста бүгүн балдар, бүгүн мугалимдер биринчиден, мугалимге чейин директорлор, жетекчилер жаңы механизмдерди билиш керек, ошо ишти кандай алып барыш керек. Мугалимдер, директорлор, завучтар ошону балдарга кайта бериш керек да. Ошондо биз ойлойбуз, балдар ошо заманга жараша кандай сложность, кандай вызов болсо ошого өзлөрү тургандай болуш керек. Ошондой эле бүгүнкү балдар өзүнүн кайсы профессияны, кайсы багытты тандайт, ушул жакты билиш керек. Аталган курска жекеле мугалимдер эле эмес, ошондой эле окуучулар да катышып, өз оюн эркин айта алган, лидерлик сапатка ээ болуу үчүн атайын тренингдер болуп, окуучулар менен мугалимдер арасында кызуу талкуу болду. Что? Лидерами рождаются, да? Прошу вам слово. Лидерами не становятся, лидерами рождаются. Кем вы были в классе? Быстро, не думая о том, что вы можете меня обмануть. Я был веселым. Веселым. Общительным. Общительным. Учеником. Учеником. Кем вы были во втором классе? Точно таким же. Таким же. Скажите, пожалуйста, а в 9 классе вы кем являетесь? Ну, точно таким же, но чуть, скажем, тоже спокойным, общительным. Много учиться начал. Учиться начали. Вы себя считаете лидером? Ну, отчасти может. Отчасти может быть. В 1 классе он обыкновенный ученик. Среди массы таких же учеников. Во 2 классе он опять простой обыкновенный ученик. Он не командир класса, он не староста класса, Не цветовод. Он даже не цветовод, не санитар класса. У вас же в классе есть должностные обязанности, но он ни одну полочку этого лидерства не занял. Он дошел до 8 класса, и он сомневается.
Но благодаря тому, что вы пришли в Балажан, благодаря тому, ну теперь я уже для всех их говорю, благодаря тому, что у вас сложился вот такой креативный коллектив, где вы увидели в нем качество. Качество доброго, веселого, надежного товарища. Вот сейчас он будет у вас лидером. Мен ушул Балажан борборунда уже кичинекейимден бери мындай ар кандай ыкмаларга үйрөнүп, мындай сүрөткө үйрөнүп, ар кандай музыкага үйрөнүп, жана ошол жерде чоңойгом кичинекейден. Жана бул семинарда биз азыр волонтерлор ушул семинарды пайдаланганга жардам бердик биз ушул кезде. Анан биз бул семинарда ушул инсандар менен таанышып, каяктан келгенин, жана кандай адам экенин билип, помогаю, участвую активно. Ну, мне он очень нравится, этот Румцев Баладжан, так как тут очень много кружков. Также, приводя ребенка, тоже улучшаются его навыки, качества, возможно, даже и таланты открываются. Мне понравилось работать с людьми, с директорами. Это было очень интересно. Так как обычно нас не воспринимают всерьез, а именно на этом семинаре нас воспринимали как настоящих участников, как личностей. Мне бы хотелось чувствовать это почаще. Мындай алгылыктуу иш-чаралардын көп өтүлүшү жаш мундардын билим сапатын тереңдеткенге, ошондой эле өлкөбүздүн өнүгүүсүнө шарт түзмөкчү.